Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Амансыздарбы? Ушул видео менен максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Тиш оорубасын негизи мына Сейдал агабызды көбүңүздөр билесиздер. Аябай көп блогерлер тартып жүрөт. 5-6 жыл стажы бар стоматолог. Мына агабыз Новокузнецкая метросуна, Третьяковская метросуна жакын жерге атайын ушул стоматологический клиника ачып кызматка даяр экен. Келип сүйлөшүп олтуруп, арзандатууларды уюштурдук. Азыр агабыз жолдо келатат. Сыртка чыгып кетти эле, мен өзүм тааныштырып баштай берейин. Брекеттерди бөлүп төлөө шарты менен, рассрочка шарты менен койдурсаңыздар болот мекендештер. Айына 10 миңден 15 миңден кылып төлөгөнгө возможностьтар бар. Анан кийин бир 15 адамга бир кыйналган бир туугандарга пломбаны бекер кылып берейин деп, тиш оорунун азабын билемин бир мекендештерге бир жардам болсун деп айтты. Андыктан бесплатный пломба 15 адамга толку запись менен келесиздер туугандар. Запись менен келип, тишиңиздерди караштырып кетсеңиздер болот. Берекеттен сырткары бардык кызматтарга 20% скидка кылып берейин деп атат. Мына май келип калды. Май ичи до конца ушул арзандатуу болсун дейт. Стоматологический кызматтардын бардыгына ушул жерден келип көргөзүп кетсеңиздер болот. Тиш тазалоо, тиш салуу, тиш алуу, дагы башка кызматтар бар, имплант, башка полный кызматтар боюнча 20% арзандатуу, май ичи уланмакчы. Андыктан полный группаларга таратып коюңуздар. Аял кишилерге аял киши врачтар бар бул жерде, детский врачыбыз дагы бар деп калды агабыз. Мына полный шарттарын өзүбүз көргөзүп кетелик. Мына келип алаксып, ушул телевизор көрүп жатып турасыздар, тиштерди карап берет ушул жерден. Замбап креслолору, краб пакеттерде ушул бардык санитар нормаларга тура келген жабдуулар менен бардыгын жууп тазалап карап турушат дегендей. Рентгендери бар, мына ушундай аппараттары. Келип рентген кылып дегендей, ушул 24 саат бою эң кызыгычы мына түндөсү деле тиш ооруп калган болсо, кайсы учурда болсо дагы келип тиштериңизди көргөзүп кетсеңиздер болот. Эми жетишкен ийгиликтери, сертификат, грамоталары мына ушул жерде полный илинүү. Бул агабыз эми полный эле блогерлер тартып жүрөт, инстаграмдардан популярдуу чыгып жүрөт агабыз. Бул кабинетти дагы бир көргөзүп коелук. Бул жагында дагы бир кабинети бар мына. Ушул бул жакта бир аял киши иштейт дейт. Толку запись менен келип көрүнүп кете бересиздер. Эми көп жерде аял врачтарды дагы издеп калышат го. Мына ушул жерде бар. Мен оюмча бул жак 24 саат эмес. Сейдал агабыз өзү эле 24 саат иштесе керек бул жерде. Ушундай. Бул жагы күтүү залы. Агабыздан келип калды окшойт. Кана азыр көрүнүп эле. Агабыздын азыр продажага машинасынан тартабыз. Бир көргөзүп коелукпу? Ушул жерден келе бересиздер. Шеф, кызсызбы? Иштериңиз жакшыбы? Мына ушул машинаны продажага койтабыз. Андан айтып коелук, кыскача мындай кымтыпчы. Манас кежи агабызга 1 200 000 деп чыктыңыз эле. 5-5, Эс класс 2008 акыркы айлары 2009 болуп калган ошондо. 5 ключой доступ тугандар. Дискалардагы 18-19 ба? 20 дискалардан чоң экен. Машина мындай полный бар жоо бар экен да. 2009гачы мындай люктары бар экен. Мага жакты. Именно мага жакты. Мындай аппарат зор экен мындай. Билесе айдаганча. Канчага коюп атасыз баларына? Машинаны. $10,000 атам да. $10,000 мындай. Срочно болгон үчүн. $10,000 ошондо азыр доллар канчадан болуп атат? 900 с чем-то болуп калат да, миллионго жетпеген. Да, миллионго жетпей калат. Уже акция башталыптыр да, 1 200 000 түшүп. Арзанатууну айтып койдум. Стоматологду полный арзанатуу бар. Мына май ичи 20% арзанатуу, кроме мындай брекеттен сырткары депчи. 15 адамга жана акыл берем дедиңиз, андан айтып койдук. Ошол метро Новокузнецкий, метро Третьяковский жакын, цирктин аркасына Третьяковский, бул жакта Новокузнецкий. На биринчи этаж, доступ 24 саат, запись менен. Машина менен кетишүүгө кандай? Парковкаларды тазаласак болобу? Койсо болот, парковка койгон болбойт. 3-4 машинага чейин койсо болот, 1 сааттан максимум ушундай. Анан ушул жерге көчтүк. Бул жакта детский да врач бар, кыз да врач бар. Эми Бауманскийде адам көп болгондо бир пациент караганда 7-8 адам күтүп калчу да. Бул жакта андай запрет эле болбойт. Эки кабинетке кирип деле иштей беребиз. Ошон үчүн келе бересиңер. Жакшы, ишиңизге келик. Мен жолду бир көргөзүп коеюн, ака. Болду. Машинага дагы чала бергиле агабызга. Стоматолог
керек болса ага дагы чала бергиле туугандар. Эми ушул жагынан кирсеңиздер да болот негизичи. Наркы жагынан деле киргенге болот экен да. Мен силерге бир көргөзүп коеюн. Центрде да, мына центрде бардыгына оң болот деген үмүттөбүз. 2 метро бир жерде. Новокузнецкая көрүнүп аткан бир дарактар көрүнүп атабы? Ошол жерден эле чыгасыздар. Чыгып туруп эле ушул сол мен мындай эле келгенде. Бул жагы Третьяковская. Бул жактан деле мындай эле келгенде да. Метрого жакын жер жайгашкан центрде ишиңиздерге ийгилик туугандар. Же бир көргөзүп эле коелук ба? Жүр. Жакындатып көргөзүп койгон досум. Бир жума алдын эле уже Москвада кар бар эле да. Бүгүн карагыла. Мей кайнаткан ысык болуп атат. Погодасына деле түшүнбөйсүң. Ушул жерден көрүнөт метро. О, кызарып көрүнүп турат. Түз эле бир 200 метрде бери келгенде эле оң жакта мына церковь бардыгыңызга ентер болсун, мына церковь нарактан деле бирактан деле көрүнөт. Ушул эле жерде мына зданияда эч кимдин тиши оорубасын туугандар. Мына арзанаттуу акциялардан пайдаланып алыңыздар. Жакшылык күндөрдө жолугуп жүрө берелик. Аманчылыкта, сакчылыкта документтерге так боло берелик эми көрүп атабыз. Ассаламу алейкум, каналга катталып коюңуздар. Көрүшкөнчө. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.